Адам коом менен жашайт дайым. Биримдик, улуу күч, бийик кадыр. Ар бир жан өз ордун таап билсе, жашоодо болот туруктуу тагдыр. Мен Садыкова Гузар Эркинбаевна, Ош областына караштуу Өзгөн районунун номер 19 Амирбек Төлөнов орто мектебинин тарых мугалими болуп эмгектенем. Бүгүн мен 11-класстарга адам жана коом сабагынан эл аралык соода саттык жана интеграция боюнча сабак өттүм. Бүгүнкү сабакта даярданып жатып, мугалимдик кесип кызыктуу, ары түйшүктүү кесип экендигине ынандым. Сабагымдагы өзгөчө көңүл бурган жактарыма токтолуп кетсем, сабактын бардык баскычтарын басып өтүүгө аракет жасадым. Сабактагы өзгөчө форматта баштоодо мен окуучуларымдын маанайын көтөрүү максатында 4 сап ыр менен сабагымды ачып алдым. Сабак өтөм күн сайын, коштоп келет балалык. Жаңы сабак өткөн сайын, жаңы ойлор жаралып. Саламатсыңарбы балдарым? Саламатсызбы? Ар сабакта бөлүнгөндөй эле класс 3 топко бөлүнүп отурган. Ар бир топ эл аралык өлкөлөрдүн тилинде саламдашуу жана жагымдуу маанай түзүп алдым. Нихао. Всем привет. Үй тапшырмасын эл аралык валюталардын негизинде сурап алдым. Жаңы теманы ачып алууда балдар QR-код менен өз алдынча жана топ менен тапшырмаларды иштеп чыгышты. Биринчи топко окуучуларга берилген тапшырма боюнча анализдеп, таблица түзүп чыгышты. Ал эми экинчи топтогу окуучуларга берилген тапшырма боюнча байкоо жүргүзүп, 2 бөлүктүү күндөлүктү толтурушту. Ошондой эле үчүнчү топтогу окуучуларга берилген тапшырма боюнча изилдеп, дүйнөлүк карта менен иштеп чыгышты. Жаңы теманы ачууда окуучуларга эл аралык соода саттык, ар кайсы мамлекеттердин ортосундагы товарлардын, кызматтардын жана капиталдын алмашуусу боюнча, ошондой эле интеграциялык мамлекеттердин өз ара экономикалык жана саясий, социалдык жактан тыгыз кызматташуусу процесси боюнча кызыктуу фактыларды айтып өтүү менен бирге окуучулардын күнүмдүк турмушу менен байланышкандыктан кызыгуусун жарата алдым деп ойлойм. Жаңы тема боюнча 2 минуталык видео ролик менен таанышканча маанилүү жерлерин жазып түшүнүккө ээ болушту. Окуучуларга текст таратып бердим. Ар бири өз алдынча окуп чыгышты. Өтүлгөн теманы заман талабына ылайык Кьюзис программасынын жардамында бышыктап алдым. Жана сабакты бышыктоодо окуучуларды жоопкерчиликтүүлүккө, биримдикке, мекендин өнүгүшүнө чоң салым кошууга, эл аралык желекчелердин бириктирүү менен интеграциялык өнүгүүгө жол ачтык. Окуучулардын интерактивдүү методдордун колдонуу менен заман талабына ылайык Сингапур методун колдонууга аракет жасадым. Бүгүнкү өтүлгөн сабакта алган билимдерин келечекте жана жашоодо пайдасы тиет деп өз окуучуларыма ишенем.